Assalamu alaikum. Nazarыңыздарда Desin TV YouTube kanalı. Саламатсыздарбы? Desin TV YouTube kanalının kadırman жана урматтуу көрөрмандары. Бүгүнкү күн сиздерге жакшы көңүл, жакшы маанай, жакшы ийгиликтерди алып келсин. Биз болсо ушул Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Негизги бүгүнкү биздин сөз кыла турган бул жогорку кеңештеги акыркы болуп жаткан окуялар, министрлер менен болгон окуялар, Алымкадыр Бейшеналиев менен Жусупбек Коргонбай уулунун кармашы деги бул кармаш каяка алып барышы мүмкүн. Мен бир аз мындай тематика, кандай тематикалар жөнүндө сүйлөшөбүз жазып алдым. Мына көңүл буруңуздар, алыстабаңыздар. Граница боюнча кирди чыкты боюнча бизге чалсаңыздар болот. Самый главный bizde опытный водительдер, жолго границага жооп беребиз, фмсине чейин. Кандай любой проблема болсо өзү чечебиз, жолго документтер жасайбыз. Коркпостон, кыжалат болбостон чалып, толук маалымат алып чыгыңыздар. Жол кira 8.000 ичинде бардыгы ичинде, башка акча бербейсиңер. Биринчи биз депутаттарды көп сындабагыла деген теманын тегерегинде сүйлөйбүз. Тазабек, Дастан, ошол Жусупбек деген депутаттар тууралуу сөз болот. Экинчи Жусупбек Коргонбай уулу менен Алымкадыр Бейшеналиевдин кармашы жөнүндө. Үчүнчү саясий тажрыйбанын аздыгы деп аталат. Ал эмнеге антип койду, кандай угасыздар. Төртүнчү бул тиреш эмнеден кабар берет деп койдум. Бешинчи болсо эмне менен аякташы мүмкүн дедим. Биз менен болуңуздар, кадырман көрөрмандар, алыстабаңыздар. Депутаттарды көп сындабагыла деп койдум. Эми азыркы кезде мына социалдык сеттерде биз депутаттарыбызды аябай эле сындап, анан койлорго теңеп, анан тиги башкаларга теңеп, ушинтип жүрөбүз да. Бул депутаттарды мен айтып атам көп сындабагыла. Анткени бул депутаттарды биз өзүбүз алып келгенбиз. Биздин өзүбүзгө жараша, биз өзүбүз каалаган ошондой депутаттар. Анан өзүбүз алып келип алып эле аларды мындай, анан тигиндей мынтип койду, ката сүйлөп койду дей берсек туура эмес болуп калат да. Мына мисалы үчүн ошол эле Тазабекти, ошол эле Дастан Жумабековдерди кезинде кандай биз көрдөн алып, жерден алып, көргө ар бир сөзүнө чейин такалып, көрсө өзүбүзгө жараша эле депутат экен, азыр мына иштеп атышат. Ошол биздин деңгээлибиз ошондой, ошолордуку сыяктуу эле биз алардан эч айырмабыз жок көпчүлүгүбүздүн. Алар көтөргөн демилгелер өтөт, алар көтөргөн проблемалар, алар көтөргөн нерселер актуалдуулугун сактап эле турат. Демек, бул биздин өзүбүзгө жараша шайлап алган депутаттарыбыз да. Анан кандайдыр бир анан мынтип атат, анан тигинтип атат деп эле калп эле бир эме кыла берген менен жалпы коомдун көз карашы, жалпы коомдун даярдыгы, жалпы коомдун талабы мына ошол депутаттарга туура келет. Жана ошол депутаттарды идеал тутушат, көбү сыйлашат. Бул турмуштун чындыгы. Анан мындай, анан тигиндей. Мына эми мына Жусупбек Коргонбай уулу акыркы кездери парламенттин чоң жылдызына айланып жатат. Ал Алымкадыр Бейшеналиев менен каттуу кармашты баштады да. Эми кандай деп айтсак экен, каттуу сөздөр сүйлөндү жогорку кеңеште. Азыр мына мен мындай баам салып, башка депутаттар кандай ойдо экендиктерин карап отурамын. Ошол эле Масалиев айтты мындай жекелик жагына, үй бүлөсүнө, анан жанакы предатель, анан мындай чыккынчы деген нерселерди айтпаш керек эле. Тиги бул болбош керек эле, бирок мындай сындоо деп ушундай ар түрдүү көз караштарды айтышты да. Ошол эле учурда Кундузбек Сулайманов деген депутат айтты, эгер ошонун чындыгы боло турган болсо, акырына чыгыш керек. Мен эки тараптуу тең туура деп айта албаймын деп айтор. Бир ушундай каттуу саясий таймаш, саясий күрөш, саясий агымдардын кагылышы болуп жатат да. Бул мындай биздин стабилдүүлүккө дагы таасирин тийгизип кое турган, сырткы күчтөр балким ушундан пайдаланып кетиши мүмкүн боло турган бир кооптуу кырдаалды жаратып коюшу мүмкүн. Менин оюмча, эгер ошондой эле
bir kırдаal жарал ошондой эле коррупция болуп аткан болсо, ал коррупция эми ошонун жарымы эле туура болгон учурда деле чоң bir резонансты жарата турган нерсе да. Аябай каттуу бет тырмачылыктар, бет аймоочулуктар болуп өттү. Буга ошол кандайдыр бир эмелер аркылуу ошол Алымкадыр Бейшеналиев массалык маалыматтар каражаттары аркылуу жооп берди. Кечээ күнү эле президент Садыр Нуркожоевич Жапаров айтты, менин досум дагы, сыбатым дагы андайым эмес, эгерде күнөөсү болсо тапкыла. Мындай тапкыла дегенде дагы президент алар иликтөө жүргүзүшүптүр, алар мынтишиптир деп ушул жерден мындай жогорку кеңешти алар деген сыяктуу менен бир кандай деп койсок экен, мындай бир өтө дурус эмесирээк көз караштагы пикирин билдире турган сөздөрдү айтты да. Бул дагы болсо ошол президент менен ошол жогорку кеңештин ортосундагы кандайдыр бир ажырым бар сыяктуу карапайым адамдарга, мындай анализ жүргүзгөн адамдарга ошондой нерсени калтырат да. Албетте Камчыбек Кылычаевич акыркы кездери коррупцияга каршы аеосуз күрөштү баштады. Бул нерсе ошол күрөштүн кандайдыр бир уландысы катары карасак болобу, же болбосо кандайдыр бир саясий топтордун эмеси катары карасак болобу, муну дагы сөз кезеги келгенде айта кетебиз. Мен негизинен Жусупбек Коргонбай уулу менен Алымкадыр Бейшеналиевдин ушул жердеги ушул окуясын ушундай бир саясий кызыкчылыктардын бирине бири карама каршы келип калгандыгы, бул жөнүндө дагы кезеги келгенде сөз болот. Азыр болсо 3-чү пункт саясий тажрыйбанын аздыгы деп койдум. Албетте бул Жусупбек Коргонбай уулу биз ошол жогорку кеңешке келгендеги кандай сөздөрдү сүйлөп кантип баштаганынан бери эле аябай көзгө көрүнгөн депутат болгон. Жанагы Баткен окуясында дагы автоматын тагынып кире калып, кайда болбосун көрүнө калып, сорок этип чыга калып, кандайдыр бир идеяларды, кандайдыр бир нерселерди көтөрө калып жүргөн депутат. Кечээ күнү ушул каттуу сөздөрдү айтты. Чынын айтканда өтө каттуу. Бул аткаруу бийлигине, бул президенттин командасына мындай көлөкө түшүрө турган каттуу. Бул Алымкадыр Бейшеналиев президенттин жакын командасындагы, жакын чогуу жүргөн, жакын чогуу иштерди аткарган, ошол эле түрмөдө отурганда дагы кирип кабар алып турган экен. Бул киши врач болуп, жакын мамиледеги адамынын ушундай көпчүлүктүн алдында ыйык трибунада башка бир кечээки күнү белгисиз эле болуп жүргөн депутаттын, жаңы депутаттын мынтип сүйлөп тургандыгы албетте президентке бир эле ушундай сөз менен кимдир жанында жүргөн адамды чыккынчы деп ал эми өзүн мындай көрсөтүп турган, ал эми адамгерчилик, мамиле биздин кыргыздын менталитетинде болобу, башка ой жүгүртүүдө болобу, ошол Жусупбек Коргонбай уулуна президент ынана койбойт. Мен жеке баамымда анын ишенимине, президенттин ишенимине кире калыш, кимдир бир президенттин командасындагыны бул чыккынчы, бул президенттин айтканын аткарбай атат, бул мынтип жеп атат дегени кандайдыр бир ушул Жусупбек Коргонбай уулунун саясий тажрыйбасынын аздыгы. Анткени мындай терең 5 карыш алдыга анализ кыла албады. Бул окуялар кандайдыр бир саясий топтордун, мен саясий топтор жөнүндө дагы айтам, кызыкчылыгынын айынан өзүн ошол Чолпонбайдай болуп алдына тиреп чыгып берди. Бул жакшылык менен бүтпөйт. Кандайдыр бир мен ушул окуялардын аягы эмне менен бүтүш керек дегенде 1-2 варианттарды айтамын. Алыстабай туруңуздар. Бул ушул Жусупбек Коргонбай уулунун саясий тажрыйбасынын аздыгы болуп калды. Бул жерде эмоцияга алдырбаш керек. Кандайдыр бир саясий топторго ишенип, ошолор мени сактап калат, ошолор менен мындай болот, күрөш жүрүп жатат деп эме кылгандыгы албетте бул жигиттин тажрыйбасыздыгы, бул жигиттин мындай алдыга карай эмеде бул өзүнүн саясий карьерасын менин оюмча эгер ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бийлик учурунда мындай өзүнүн ошол карьерасына крест коюп алды деп койсок деле болот. Анткени кечээки окуялар, кечээкини айтып берүү биздин азыркы менталитетке, азыркы саясатка мындай нерселердин кереги жок эле. Анткени бул нерселердин бардыгы ошол саясий топтордун ачыкталышына, ошондой саясий карама каршылыктардын бул балким кандайдыр бир деңгээлде бир мамлекеттик сыр сыяктуу болсо керек эле, ошол нерселердин ачыкка чыгып кетишине
Janakы kimdir birilер айтып жүргөндөй ящикти ачпагыла, ачып койсоң чоң эме чыгат дегендей ящиктин капкагын ачып жиберди да. Эми бул бизде коррупция гүлдөп эле жүргөн чак. Ошол эле президент айтып кетти, Алымкадыр Бейшеналиев коррупция менен күрөшкөн, каттуу эме деп. Чынын айтканда Алымкадыр Бейшеналиев эле эмес, азыр бул жерге баягы Сингапурду реформа кылган Раматтылык Лихуан Юн алып келип койсоң деле медицинада болобу, башка тармакта болобу коррупцияны мындай бир шилтем менен жок кылып берип, жакшы бир кырдаалды түзүп коюш кыйын да. Анткени ошол эле депутаттар, башкалар айткандай кадрлар бизде жетишпейт. Канчалык жанагындай оорукана жалтыраган сонун ооруканаларды салып, тез жардам машиналарын алып койгонуңуз менен дагы маянасы аз, көзү тетиги Америка менен Россияны эңсеп турган врачтар, булар бизге жакшы кызмат кылып бере албай калышы мүмкүн да. Анткени бардык нерсе мани дегендей акчага келип такалат. Ал эми бизде болсо ушул врачтардын интеллигенциянын анча эле баркы жок. Акчаларын көтөрүмүш болуп атышат, бирок жетиштүү деңгээлде азыркы талапка, азыркы учурга жооп бере турган деңгээлге жеткизүүгө биздин мамлекетибиздин чама-чаркы келбей турган чакта. Ошондуктан ушундай аксап турган чагыбызда чоң реформаны жүргүзүп бериш өтө эле кыйын. Албетте Алымкадыр Бейшеналиев деле жанагы Исманкуловдор менен жанагы Сабырбек Жумабековдор менен кандай чоң бир эмелерди ушундай өздөрүнүн клиникаларын ээлеп алган адамдарды кыймылдатып, кандайдыр бир жаманбы, жакшыбы кадамдарын жасаганга аракет кылган адам катары белгилүү да. Бул жерде өтө кыйын андай мындай деп айтыш. Эмне болгондо дагы ошол Жусупбек Коргонбай уулунун саясий тажрыйбасынын аздыгынан жана кандайдыр бир топторго бул жерде ким эми утушка ээ болушу мүмкүн, бенефициар болушу мүмкүн. Ошол бул кишинин артынан турган саясий топтор албетте утушка ээ болушу мүмкүн. Ошондой эле биз билбей жүргөн, биз көрбөй жүргөн көп нерселер бар экен. Жалпы кыргыз эли дагы бул жерде бенефициар, бизге дагы утуш болду. Ушундай көп нерселер бар экен. Эми ошонун бир 30% эле чын болгон учурда деле Алымкадыр Бейшеналиев деле мындай сүттөн адам эмес экендигине бир көлөкө түшүп калат да. Эми аны депутаттык комиссия анан мындай иликтөөлөр жүргүзөт, тиги бу деп айтып атышат. Аны да көрө жатарбыз. Бармак басты көз кысты болуп, же карганын көзүн чокубайт дегендей, же бир саясий стабилдүүлүккө келели болду эми дегендей нерселер дагы бизде көп жайланышат достор. Ошондуктан мындай сабыр кылып күтө туралы. Бул тиреш эмнеден кабар берет? Депутат элдин эле өкүлү эмес, кандайдыр бир саясий топтордун өкүлү деп койдум. Ушул экөөнүн тиреши, бул депутат деген биз элдин өкүлү деп жүрөбүз, билесиздер. Булар элдин эле өкүлү эмес, кандайдыр бир саясий топтордун, саясий кызыкчылыгы бар адамдардын дагы өкүлү болуп эсептелет да. Ошол эле Жусупбек Коргонбай уулу, ошол эле Масалиев, ошол эле Жанар Акаевдер, булар жөн эле бирден депутат эмес, кандайдыр бир саясий топтордун дагы кызыкчылыктарын көздөйт. Өз-өзүнчө топ болуп жүрүшөт. Аны мындай саясий жактан алганда фракциялар деген өздөрүнүн тобу бар, расмий, андан сырткары бейрасмий дагы кандайдыр бир топтору бар, өздөрүнүн жоролору дегендей. Ошондой топтор бул жигитти менин оюмча аябай мындай сүрөп, давай айталы, мындай кылалы деп чыгарды болуш керек. Бул дагы болсо ошол кандайдыр бир саясий кырдаалдын өтө курчуп жаткандыгынан, бир жалпы тил табышуу болбой, бардык жанагындай амбициясы күч. Бул жерде кандайдыр бир саясатчынын аркасынан турган топтор өздөрүн өтө жогору сезип, өтө амбициясын көтөрүп, биз кыйынбыз, биз бийлешибиз керек дегендей бир кызыкчылыктар болуп кетиши мүмкүн да. Албетте бул Кыргыздагы ордо оюндарында болуп эле келген нерсе. Ошондой бир топтордун демилгесин көтөргөн, өзүнүн кандайдыр бир жеке кызыкчылыктары бар деп атат Алымкадыр Бейшеналиев. Бул жерде жанакы бир тууганын ишке коюп, ана мындай деп, эми кандай болгон учурда дагы бул жерде кандайдыр бир чоң саясий топтун сөзсүз кызыкчылыктары бар. Анткени депутат бул элдин эле өкүлү эмес, кайсы бир саясий топтун дагы өкүлү болот. Өзүңүздөр туура жыйынтык чыгарыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Эмне менен аякташы мүмкүн деп койдук биздин акыркы
Punkt. Geçe günü janakı prezidentin kudası dep atalып жүрgөн Akılbek Tümenbaev mırza aytты. Parlament tarap ele keteli деген ойду айтты. Дагы башка кимси бирөөсү жанагы Самый Кожо дагы айтты окшойт. Биз укпагандан кийин тарайбыз деп. Мен аны точно неме кылбай калдым. Башка социалдык сеттерден гана көрдүм. Эки депутат ушинтип айтты деп. Parlament эгер мындай албетте биздин бийликке коомду дестабилизацияга алып барбаган ачык эле айтыш керек. Аткаруу бийлиги менен дагы ымаласы жакшы. Мындай кол бала парламент керек да. Албетте биздин бул парламент эле кандайдыр бир деңгээлде кол бала, бирок мурдакы мен жанакы айтып жүргөн башка бир саясий топтордун, ошол эле Матраимовдун, ошол эле Атамбаевдин топторунун, ошол эле дагы башка бир фракциялардын топторунан куралган депутаттык парламент болуп эсептелет бул. Ошондуктан бул парламент кандайдыр бир деңгээлде азыр ошол биздин акыркы конституциябыз бүт бийликти өз колуна топтоп берген Садыр Нуркожоевич Жапаровго мындай жакпай калышы мүмкүн. Мындай угулбаган, анын үстүнө ошол эле мына бул парламенттин канча эмес ушул азыр канча бир 25%, бир 25 болбосо дагы 15% ушул тапта уже кетишип, алардын ордуна башкалары келип, дагы канча салмашат деп, бул дагы чоң мамлекеттик чыгашаларга алып келет да. Демек, ошол Акылбек Тüменbaev дагы жөндөн жөн айтып жаткан жок. Балким ошондой жакынкы чөйрөдө сөз болгондур. Буларды таратып берип эле башка бир шайлоо кылсак деген. Бул биздин биринчи вариант. Депутаттар эгер ушул темп менен сөзгө келбей, ар кимиси ар кандай саясий кызыкчылыктардын топторунун бир сөздөрүн сүйлөп, коомду дестабилизацияга алып барып, кыргыз элин бөлүнүүгө алып барып кете бере турган болсо, сөзсүз түрдө президент өзүнүн мындай жарлыгы мененби же башка мененби же кандайдыр бир ошол Тüменbaevдардын өзүнүн жеке демилгеси аркылуу бул парламент тарап кетиши мүмкүн. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант өкмөттүн отставкасы. Парламентти таратып, чоң деңгээлдеги каражаттарды кетирип, кайра жаңы бир нерсени баштап отургандан көрө, балким оңоюраак нерсе ушул Акылбек Жапаровдун командасын өзү менен кошо сүйлөшүп туруп, ал акыбалды көрүп калдыңыз деп мындай акырын, маданияттуу түрдө бул өкмөттү кетирип, анын ордуна дагы эле ошол бир мындай сөз уга турган жаңы команданы алып келүү. Кандайдыр бир деңгээлде оппозициянын сөзүн угуп, кандайдыр бир деңгээлде элдин сөзүн угуп, кандайдыр бир деңгээлде өздөрү чечим чыгарып, экинчи биздин вариант ушул өкмөттү отставкага кетирүү. Үчүнчү вариант президенттик шайлоо. Биздин мына жакынкы кошуналардын Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан бүт баарында ошол шайлоолор, Тажикстанда мен эстей албай атам. Өзбекстан менен Казакстанда точно болуп өттү. Ошол шайлоолор болду. Мына Орусияда болду, башка жактарда болду. Бизде ушул жаңы конституция кабыл алынгандан кийин шайлоо өткөн жок. Балким депутат ушундай бир ызы-чуулардан алысыраак болуш үчүн президенттик шайлоону кайра өткөрүп коюшу, бирок бунун мүмкүнчүлүгүн бир мындай бир 10-15% гана болушу мүмкүн деп ойлоймун. Бул болушу мүмкүн эмес. Бул мен жөн гана бир үчүнчү вариант катары. Төртүнчү вариант бул достор болду эми эсибиз барыбызда этебибизди жабалы дагы аман эсен кийинки парламенттик шайлоолорго чейин, кийинки президенттик шайлоолорго чейин жөн мындай бири-бирибизди түшүнүү менен тынччылыкты дестабилизация кылбай, тынччылыкты алып келип, ошол кичинекей башталган иштерди аягына чыгаруу керек дегендей кандайдыр бир ошол Жусупбек Коргонбай уулуна дагы түшүндүрүү иштерин, Алымкадыр Бейшеналиевке дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ишти мындай бүтүрүү. Ошол депутаттык комиссиясы жарым-жартылай болгон эмес экен, мындай эчтеке жок экен деген эмелер чыгышы мүмкүн, эчтеке болгон эмес дегендей болушу мүмкүн. Эми биздин коомчулукта анын баары болуп эле келген нерсе, бул биздин оюбуздан чыгарылган нерсе эмес. Жебеген жердин алдында деген кыргыздардын макалы бар. Жегендери чын көпчүлүгүнүн. Ошол эле Жусупбек Коргонбай уулунун өзүнүн деле
видеолор чыккан кантиптеги таш көмүр кенин ээлеп алганы жана башкалары. Ошондуктан давай сен өзүңдүн проблемаларыңды чукуп кой электе, мындай дыши ровно дегендей эскертүү берүү менен ынтымакка келип калышы дагы мүмкүн да. Граница боюнча кирди чыкты боюнча бизге чалсаңыздар болот. Самый главный бизде опытный водительдер, жолго границага жооп беребиз, фмсине чейин. Кандай любой проблема болсо өзү чечебиз, жолго документтер жасайбыз. Коркпостон, кыжалат болбостон чалып, толук маалымат алып чыгыңыздар. Жол кira 8.000 ичинде бардыгы ичинде, башка акча бербейсиңер. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду. Ар кандай ойлоруңуздар болсо жазып, комментарийлерди жазыңыздар. Катталбагандар болсо катталып коюңуздар. Бул биздин